Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Буйруса Орозонун 11-күнүнө да жетип келдик. Туткан Орозоңуздар кабыл болсун. Биз бүгүн Карабалта тарапка келдик элек. Сатыла турган 8 баш уй бар. Уйлар өтө жогорку деңгээлде. Баары чүйдүн уйлары. 8 баштын бирөөсү туулу, калганы бооз. Кыскасы бир четтен көрсөңүздөр, уй издегендер, чүйдүн уйуна кызыккандар болсо көрүп коюңуздар. Негизи бүгүнкү партия өтө жылас уйлар деп койсок болот. Мына көрүп атасыздар, өзүңүздөр дагы камера менен биргеликте биз менен бирге көрүп чыгыңыздар байкелер. Буйруса бир четтен маалыматын бере берели. Мына тууган уйдан баштайбыз. Мына желин көрүп турасыздар, флягадай чоң болуп турат. Мына эркек музоосу менен. Мен мурунку чыгарылыштарымда айткам, эмне үчүн чүйдүн уйу кымбат депчи. Мунагу музоо, мына көрдүңүздөр, чоңойгондо мындай жөнөкөй музоо болбошу сиздерге дагы айдан ачык көрүнүп турат, музоосу кымбат. Мындай жакшы бука же уй туушу мүмкүн деп, ошон үчүн булар дагы кымбат, Анда азыр бир четтен түшүндүрөлү. Мунагу тууган уйдан баштайлы. Канчанчысын туулду? 3-үчүсүн туулду, эркек. Бул түндө туулду, эртең мененби, качан тууп койду бул? Түндө туулду. Түндө, бул. Желини? Так. Төртөө тең рабочий, Бир кармап көрсөтө берейинби? Охо! Мына ууз азыр, мына киндик тараптарычы. 3-үчү туулду. Эми азыр саасыңар канча чыгышы мүмкүн эми сүтү? 10 берет. Азыр, кийинчи мындай. Эртеменкиси алды. Эртеменкиси? Кийин 30 литр гарантия. Кыскасы мына ууз кеткенден кийин, стабилдешкенден кийин, 30 литр гарантия. Болду, мына уй 3-үчү туут болду. Мыналар дагы өтө сонунары бар экен, көрдүңүздөрбү? Баасын айта бер сразу. Баласы менен, Мондай музоолор өзү азыр кымбат болсо керек тура. Норвежский порода. Болду. То есть мына норвежский порода уй экен, өзү швейц экен, искусственный. Болду. 300 000 сом. Мондай музоолор өзү кымбат турат, $500 ары беричи. Буйруса, ошого жараша көрдүңүздөр, Уйдун жакшылары 250 000 турат го, чүйдүкү. Сүтү, желини 4 тең рабочий көрдүңүздөр да. Мынауучу, мынау кунаажына окшойт, Бул швейц, экинчи туут. Экинчи туут. Бул дагы сонун экен, негизичи, билгендер болсочу. Бул канча айлык болсо? 8 айдан ашты. Курсагын мындай таштап турур же, ылдыйлатып, Мына запаскалардын артынан көрсөтүп коеюн. Так, мына баш тараптары, кулактары, мына желиндери. 4 желинби? 4 тең иштейт. Болду. Бул эми чое баштайт экен, желинде. Башталып тур, курсагы ылдыйлап. Муну канча коебуз баасын? 270. 270 000. Эмесичи, сүттөрү кандай болот ушулардын? Туутунда 20-дан 22 чейин берген. Болду, анда жем чөбүнү жакшылап бересиздер, жакшылап саайсыздар. Режимди бузбайсыздар. Демек бир 25 төгөрөгүн берет экен анда. Буйрусам. Өзү да сонун экени көрүнүп турат. Мына бурчта байланып турган, тытка байланып турган деп чала бересиздер. Мына 3-үчү уйубуз киндиги чоң болуп, желиндери аркага чоюлуп калган, жакында туйт окшойт, Бул канчанчы туут ичиндегиси? Экинчиси. Мына жаш экен да, мындай 2-чү, 3-чү тууттар мындай лактациясы өтө пикке да, айрыкча 3-чү тууттар байкелер, Эң сүттү көп берген убагычы. Мына желинин көрсөтүп коеюн, аркага чоюп чыгып тур, мына желиндери тырсыйгандарын карап коюңуздар. Киндик тараптарын отуруп көрсөтөйүнбү, кандай кылайын? Хоппа. Мунун баасын канча коебуз? Мында 300 сурап атабыз. 300 000 сом, Таза швейц бул бооз, Мына Мына курсак жактары, жактары кичине. Бул чочулайт экен да, мен бөтөн адамданчы. А так билесиздер го. Смело. Алып барып үйрөтөсүздөр да саай бересиздер. Мунун баасы 300 000 сом, Болду. Мынагучу, охо, букадай. Мына уйдун букасы. Көрдүңүздөрбү? Костякны дейт, мына жиликтери. Бул канчанчы туут? Бул 3-чүсүн туйт. 3-чүсүн, Мына порода, мына качество. Мясо молочное качество, мына. Мына моюндун жоондуктары, мояктары, мына. Этти бергенде да ше берет да, бука ушундайдан эркек музоо алып алсаңыздар. Так, мына киндик тараптары. Запастар. Бул кечирээк окшойт, 6 ай болсо буну. Охо, мына запаска. Мунун баасын кандай кылабыз, Үстүнөн да көрсөтүп коеюнчу. Муну 310 000 сурап атабыз. 310 000. Эң күчтүүсү ушул ба, анда? Просто могу кычыкка тыгылып калып тур да. Уйду сураса эшикке алып чыгып көрсөтүп бересиң да, Онлайн сурасачы, мына 3-чү туут экен. Sütünü kanday deyizin?
берсек 33 берет. Мына запаска. Теппей мен. Жок, жок. Баягы кээ бир уйлар бир адамга көнүп алат, анан же аял кишиге көнүп алат го сааганда. Болду. Швейц. Бул канча экинчи тутпу? Жок, биринчи тут. Биринчи тут кунажым ба? Мына. Мунун желине аябай жакын экен, Мына. 120 тут. Сиздер алып барсаңыздар эле туйт экен да, мына желиндери тысырайып толуп турушам да. Тысырай баштаптыр да, мындай толуп, ныкталыпчы. Эми бул туутка жакында баратат дегени да, буйруса мына. Биринчи туут болсо мунун сүтү белгисиз экен да, Бирок желини жакшы эле чоң эле. Бир 15-20 ортосу, ушундай уйлар көбүнчө мындай 15-18 берет, Биринчи тут ушундай берет. Мунун баасын кандай кылабыз? Муну 190 км бар. 190 миң сом, Болду. Эми мунун сүтүнү сиздер да мына. Эгер барып тууп, мууз кеткенден кийин жем чөбүнү эгер жакшылап берсеңиздер, жанагы жем чөптөн каңтарып койбоңуздар. Жакшылап жем чөбүнү берип, саап көрүңүздөр да, чалып айтып коюңуздар. Сүт ушунча болуп атат депчи. Баасында айтты 190 миң сом деп. Шеф, мына кара уй. Бул экинчи тут. Желин жакындап калыптыр мына. Норвежский бул. Мына уй да жакшы уй экен мына. Мына желиндери 4 желинби? 4 тең иштейт. О, 4-чүлөрдө турат. Киндик тараптары. Тетигине киндиги турат го. Мунун баасын кандай кылабыз? 220 сурап атабыз. 220. Үчүнчүсү дедиңер, 2. 2. Канча литр сүт берген? Биринчисинен 20 берген. Ушул, Жакшы, анда жакшы. Мындай уже талтайып, жакындап калыптыр да туушуначы. Баасы 220. 220. Жоошу экен. Булчу бул? Бул да Швейц. Так, бул да бооз, желиндери чыгып калыптыр, Мындай кош жактары башкача экен. Экинчи тутпу? 3. Үчүнчү, Так, сүтү кандай мунун? Сүтү 20-22. Болду мына. Мына желиндер, ушунун желиндери вообще сонун экен, сасактар, Кармасаң сонун да, мына аял кишилердин колуна, караңыздар, желиндери сонун узун экен. Баягы эмеге аппарат менен сааганда өтө сонун да. Могул жактары көрдүңүзбү? Мына колтук жактары могу желинин бери жактан мындай кең экен да, бери эртең тысырайып толгон сайын бери чыгат да, могу желинчи мына. Могу жерлер чукур болуп турат, көрдүңүздөрбү? Ушул жерлер. Желин запаскасын көрсөтүп коеюн. Мына мына аласын ачты, көрдүңүздөр? Кандай желин. Могу толо эле экен, тамырлар чыгып турат могу жерлерде. 20 күнгө барып дейт. Мына тамырлар. Мунун запаскалары да кеңир экен, Бул канча айлык болот эми? 8 айдан ашты. Бул дагы экөө бирдей эле окшойт. Аркы бираз бир Наркы эртерээк. тестерээк, желин чоңураак болуп, уже катый баштап турат, тысырапчы толуп. Мунун баасын кандай кылабыз? 195. 195 миң сом, мунун баасы, Бул дагы не подарок уй экенчи. Могу кара уй? Кара американка. Канчанчы тут? 2 болот. Экинчи тут болот, Эң арзаны кайсы өзү? Ушул. Нолбу? Канча айлык болобуз? 8. 8. Сүтү? Сүтү 18. 18 литр. Мунун канча коебуз баасын? Муну жакын боло турган эле 155. 155 миң сом, Бираз кем болот. мында 150 миңге берет экен. Кара уй алам десеңиздер, бул Американка. жок, бооз кандай бука? Искусственный атылган же? Искусственный. Полный. Швейцпи? Жок өзүндө эле. Болду. Кара муз отуйт, буйруса. Кана, ушул 8 уйду көрсөттүм. Жаттап калыңыздар. 155 миң, 195 миң. Муну канча дедик эле кара уйду? 220. 220 миң, өтө сонун экен. Могу 190 миң дедик, Мунугу 310 миң. Уйдун козыры да. Муну бери могу жака алып чыгып койсо, вообще жинди көрүнсө керек, могу уй. Запаскалар да өтө чоң экен. Көрдүңүздөрбү? Мунуңку мына запаскалар толуптур, мына. Жакынкы кийинки ушул туйт окшойт, Муну канча дедик эле? 250 дедикпи? 300 дедик, 300. Мына музоосу менен. Музоду бөлүп сатпайсыңар, Жок. Негизи төлүнү карап алганда жакшы да, бооз күткүчөчү. Эгер эме десеңиздер, муну мисалы алсаңыздар, мына музоосун 1 жыл кармасаңыздар, минимум ушул жарым акчасы смело чыгат да, минимум. А так баягы 19 айлык ушундай швейц жакшы букаларды жүрөт го, 130 миң, 140 миң депчи. Көрүп атасыздар, жакшы уруктукка.
Кем буттарын, жоондуктарын карап коюңуздар. Мына музообуз. Эгер бөлүп сатканда мен муну музообду алмакмын. Мисалы үчүн да. Мен айылда бир байкем качантан бери айтат, бир жакшы уйдун, жакшы эркек музоосу туулса салып жибер, бул жакта багып алайын дейт. Бул энеси менен бирге сатылат экен да? Нону канча дедик элек? 270. 270. Ушул уйдагы сонун экен. Мына. Бүгүн ушу 8 уй бүт баары сонун экен. Артыкчылыгы баары боз, жакын боз. Мына көрүп атасыздар, буйруса тууса, пик мезгили ушул жай, күз айларында өтө сонун сүт аласыздар. Той жеңил болот, буйруса көрүңүздөр. Машалла.